Кыргызстан кандай гана ажайып кооз жер, дүйнөдө мындай кайталангыч жер таппайсың го дейм. Кыргызстанды башка мамлекеттерден аймалаштырчу нерселер бул биздин каада салттар, кийим жана эң негизгиси мамлекеттик символикалар. Албетте алардын бири туу. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу 1992-жылы 3-мартта Жогорку Кеңеш менен кабыл алынган. Туунун өңү кызыл, тик күчтүү кездеменин ортосунда алтын түстөгү тегерек күн жайгашып, 40 нур чагылдырылган. Күндүн ичинде кызыл түстөгү боз үйдүн түндүгү түшүрүлгөн. Кызыл түс кайраттуулук, каармандык, чечимдүүлүктүн мааниси берип, Айкөл Манастын желегинин түсү катарында болгон. Кыргыздын орнаменттик маданиятында күн жарыктыкты жана ачыктыкты, туруктуулукту билдирет. Алтын түсү бейкурттук менен байлыктын белгиси. От жалыны сыяктуу болуп, 40 нур бул 40 урунун бүтүн бир элге биригүүсү. Туунун авторлору Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчибеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков. Мен баштагыч каста болгондо биздин туу эмне кызыл түстө жана эмне себептен 40 нур менен боз үйдүн түндүгү түшүрүлгөн деп көп ойлончумун. Күндөрдүн биринде биз туу жөнүндө өтүп жаткан болчубуз. Ошондо мени кызыктырган суроолорду берген болчумун. Анда мага мугалим мындай түшүндүргөн: биздин туу кызыл түстө себеби ата-бабаларыбыз биздин келечек үчүн жанын кыйып көп кан төгүүлөр болгон. 40 нур анткени байыркыда кыргыздарга 40 уру биригип ынтымактуу жашаганын белгиси. Ал эми боз үйдүн түндүгү биздин ата-бабалар акылман болгон. Бир мага жок жыгачтан боз үй жасап, бир жерден экинчи жерге көчүп жашаган. Ушул сөздөр менин так жүрөгүмө кирип, азыркыга чейин сактап жүрөм. Азыркы учурда жаштар ар кандай спорттук мелдештердеги жеңиштерге жеткенде мекенибиздин ыйык туусун желебиретип, ким ырдалган сайын менин мекениме болгон сыйым күч алат. Ошондуктан ар түрлүү мелдештерде болсо, билим жагынанбы, башка жагынанбы элибиздин байрагын бийик кармап